учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Facebook баракча аркылуу ыкчам байланыш акциясынын негизинде түз эфир уюштурулду. Бул ыкчам байланышка бүгүнкү күндө Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары Асимжан Каримович, Райымбердиевич жана Ош ОИБтин коомдук коопсуздук кызматынын начальниги Салморбек Шералиев катышып жатышат. Катышуучулар сиздерге ошол берген сурооңуздарга жооп беришет. Негизинен аталган акциянын негизги максаты кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздук камсыз кылууда милиция менен элдин байланышын күчөтүү болуп эсептелет. Эгерде сиздердин кызыккан сурооңуздар болгон болсо, ушул түз эфир аркылуу комментарий жазсаңыздар болот жана 0557 500 312 WhatsApp номерине сурооңуздарды берсеңиз, биз жооп беребиз. Эмесе сиз биринчи баштап берсеңиз, бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында канча кылмыштар катталды, негизги эле жалпы маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. 2023 жылдын ушул күнгө чейин Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын тарабынан 605 кылмыш катталган, былтыр 680 болгон. Азыркы учурда 75 учурга аз кылмыш катталган. Дагы айтып кетчү нерсе, быйылкы жылда өндүрүштө 471 иш турган, бетин ачуу пайызы 59,9% болгон. Şu бети açılgan kılmışlardan içinden 178 kılmış iş sotluk kararosuna yönetilgen. Mende kıskaça malumat şunday. Sorularınız olsa cevap vererge dayarım. Bundan sırtkары коомдук коопсуздук кызматы тарабынан дагы жалпы маалымат уга кетсек. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook баракчасынын колдонуучулары. Ош облусунун аймагында жалпы эле токтолуп кетсек, коомдук коопсуздук жана кылмыштын абалы туруктуу жана көзөмөлдө. Азыркы учурда жалпы эле Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыр кесиптешим токтолуп кеткендей, өткөн жылга салыштырмалуу Ош облусунун аймагында кылмыштын абалы төмөндөп атат. Жана ошондой эле жеринде тийиштүү алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Дагы бир эскерте кетсем, аталган акциянын негизги максаты кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздук камсыз кылууда милиция менен элдин тыгыз байланышын күчөтүү. Бизге суроолор келип жатат. Ош облусунун аймагында жыл башынан бери канча мал уурулук фактысы катталган, анын ичинен канчасынын бети ачылган. Ошондой эле былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы статистиканы айтып кетсеңиз деген суроо келди. Ош облусунун аймагында мал уурулук багыты боюнча 2023 жылдын башынан бери 41 мал уурулук кылмышы козголгон. Анын ичинен 24 мал уурулук кылмыш иштин бети ачылган. Ачылуу пайызы 58,8%ды түзгөн. Бул эми азыр аймактар боюнча бөлүп караганда Алай районунда 8, Арван районунда 2, Кара Суу районунда 7, Ноокат районунда 11, Каракулжа районунда 8, Өзгөн районунда 5 мал уурулук кылмыштары катталган. Былтыркыга салыштырмалуу 17ге төмөндөгөн да мал уурулук пайыз катталыш. Рахмат. Андан кийинки суроону берсем, 2023 жылдын апрель айында айылдык кеңештердин шайлоо болот дейт. Кайсы райондордо өткөрүлөт? Туура айтасыз. Ош облусунун аймагында 2023 жылдын 9 апрель күнү жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болуп өтөт. Бул өнөктүккө Ош облусунун жалпы 4 районунда болот. Бул Ноокат районунда, Кара Суу районунда, Алай районунда, Каракулжа районунда. Тактап айтканда, Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндө, Кара Суу районунун 30 Адыр айыл аймагында,
Каракулжа районунун Кеңеш айыл аймагында, ал эми Алай районунун Кабылан көл айыл аймагында өтөт. Бүгүнкү күнгө бардык шайлоочуларды шайлай турган бюллетендер келген. Райондук мамлекеттик администрацияларга атайын кайтарууга алынып, кайтарылып жатат. Жана бул бюллетендер 7 апрель күндөн баштап жергиликтүү шайлоо участкаларына бөлүнүп берилет. Коомдук коопсуздук сактоо үчүн жалпы болуп 745 кызматкер тартылат. Ошондой эле элдик кошундар жана ошондой эле жергиликтүү кадыр бактуу аксакалдар жана жаштар комитеттерин тартылат. Андан кийинки суроо, кече Кара Суу районунун аймагында мектеп окуучулары ууланышкан. Бул окуя боюнча эмне иштер жүрүп жатат жана кылмыш иши козголдубу? 2023 жылдын 29 март күнү Кара Суу районунун Шарк айыл аймагынын Фуркат айылында, тактап айтканда медресе участкасындагы Кумар Момбеков номер 101 мектебинде азыркы учурда такталып атат жана экспертизалар жүргүзүлүп жатат. Викинг үлгүсүндөгү ушул атырды колдонушкан. Ошол атырды колдонгондон кийин ошол эле Момбеков мектебинин 43 окуучусу Ош облустук балдар ооруканасына кайрылышкан. Азыркы абалда 6 окуучубуз Ош облустук ооруканасында дарыланып жатат. Абалы туруктуу. Жакынкы күндөрү үйлөрүнө чыгарын бизге дарыгерлер билдирип жатат. Ал эми булардын уулануусу эмнеден келип чыгышын тактоо максатында ушул Викинг үлгүсүндөгү атырга азыр тийиштүү экспертизалар дайындалган. Жакынкы күндөрү анын корутундусу чыгат. Эгер бул окуучулар тарабынан колдонулган атырда же болбосо ошол жерде жасаган кылмыштын бир курамы болгон болсо, кылмыш иши козголот. Азыркы учурда териштирүүлөр гана жүрүп жатат. Дагы бир суроо келип жатат. Облус аймагында балдар арасында канча кылмыш катталган? Өткөн жылга салыштырмалуу жалпы жаш өспүрүмдөргө же болбосо балдарга карата катталган кылмыштын жалпы саны 145, ал эми өткөн жылы болсо 157 болгон. Бирок ошого карабастан балдар тарабынан жасалган кылмыштуулуктун саны өсүп атат. Бирок биз бул тараптын ушул кылмыштуулуктун алдын алуу максатында байма-бай жаш өспүрүмдөргө тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле жеринде соцпедагогдор менен жана ошондой эле айылдык кеңештин тургундары менен жеринде түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүтөбүз. Андан кийин суроо кайра эле мал уурулукка келип атабыз. Мал уурулук фактыларынын бетин ачууда кандай иш-чаралар өткөрүлдү? Быйыл отчеттук мезгилде кылмыш мал уурулук боюнча кылмыштын бетин ачуу боюнча 2 рет мал уурдоо аталыштагы иш-чаралар өткөрүлдү. Бул иш-чаралардын жүргүзүүсүнүн негизинде аталыштагы иш-чаралардын жыйынтыгы менен жалпы 25 кылмыштын бети ачылып, алардын ичинен 4 мал уурулук фактылары боюнча кылмыштардын бети ачылган. Андан кийин дагы суроолор келип атат. Кара Суу Ноокат шаарында адамды атып карактап кеткендер кармалдыбы? 60 миллион сумма каракталган деп суроо келип атат. Ооба, бул Ноокат районундагы каракчылык катталганы боюнча бул шектүү кармалган. Азыркы учурда бул кылмыш иши соттук кароого кылмыш иши жөнөтүлгөн. Андан кийин суроо, Кара Сууда Кытай жаранынын $114.000 акчасын карактап кетишкен. Шектүүлөр кармалып, бирок акча дайынсыз болгон. Ушул боюнча жаңы жагдайлар барбы? Бул Кара Суу аймагына катталган каракчылык боюнча азыркы учурда ыкчам тергөө аракеттери жүрүп жатат. Бул боюнча азыркы учурда ошо тергөөнүн жүрүшүнүн жыйынтыгы менен аны сиздерге кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Кийинки суроо, жакында эле коомдук алдын алуу борборунун өкүлдөрүнүн катышуусунда форум өткөрүлдү.
эмне жөнүндө жана бул форумдун максаты эмнеде деген суроо келди. Ооба, туура айтасыздар. Ош облусунун аймагында биз Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 5-майындагы номер 60 мыйзамынын талаптарын аткаруу максатында коомдук алдын алуу борборлору менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жана мамлекеттик мекемелер менен биргеликте иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Бул жөнүндө сиздер күбө болгондо форумдарда өтүп жатат. Негизги эле максатыбыз кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо, ошондой эле кылмыштуулуктун укук бузуулардын алдын алуу максатында жериндеги мекеме ишканалар жана коомдук алдын алуу борборлору менен биргеликте жамааттык иш алып барылып жатат. Кийинки суроо, Кара Суудагы таксистти өлтүргөн адам кармалбай жатат, 1 ай болуп калды дейт. Туура, бул окуя 2023 жылдын 25 февралында Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнө караштуу медресе айылында болгон. Бул азыркы учурда бул кылмыштын бетин ачуу боюнча ошо ыкчам тергөө аракеттери жүрүп жатат. Рахмат. Андан кийин суроо мына орозо айына байланыштуу эс алуу жайларда, коомдук жайларда автоунааларга келип жарамазан айткан жаш балдар көбөйүүдө. Бул боюнча сиздер кандай иш аракет кылып атасыздар? Бул багытта азыркы учурда Ички иштер министрлигинин атайын буйругунун негизинде Ош облусунун аймагында 2023 жылдын 28 мартынан баштап 31 мартына чейин кароосуз калгандар аттуу иш-чара өтүп жатат. Жеринде кызматкерлер ошондой жарамазан айткан же болбосо кайырчылык кылып жүргөн жана авто тугундарын жаратып жол кырсыгына алып келген учурларды алдын алуу максатында тийиштүү иш-чараларды жүргүзөт. Ал эми мыйзамды одоно бузган жарандарыбызга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде айыппулдар салынат. Жана ошондой эле түнкү иш-чаралар да уюштурулуп атат. Мындайча тактап айтканда, түнкү клубтарда же болбосо оюн зоок мекемелеринде жүргөн кароосуз жүргөн жаш өспүрүмдөрдү аныктоо максатында азыр иш-чаралар жүргүзүп жатат. Рахмат. Бүгүнкү акциянын негизги максатын да бир эскерте кетсем, аталган акциянын негизги максаты кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздук камсыз кылууда милиция менен элдин байланышын күчөтүү. Эгерде дагы сурооңуздар болсо, жооп берүүгө даярбыз. Андан кийин дагы бир суроо келди. Милициянын көчмө кабылдамасынын ишмердүүлүгү боюнча маалымат бериңиздерчи дейт. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин 283 буйругу бар. Бул милициянын көчмө кабылдамаларынын ишмердүүлүгүн өркүндөтүү жөнүндө буйругу. Ушул буйруктун негизинде жалпы Ош облусунун аймагында бүгүнкү күндө 8 көчмө автоунаалар менен ички иштер органынын кызматкерлери элге жарандарга сервистик тейлөө максатында иш-чараларды жүргүзүп жатат. Жалпы эле 2023 жылдын бүгүнкү күнгө чейин 214 жолу чыгуулар болгон, 627 кайрылуулар жарандардан келип түшкөн. Аталган кайрылуулардын 472си бул социалдык көйгөйлөр, 56-сы башка органдарына же жергиликтүү өзүн өзү башка органдарына тиешелүү. Ал эми алардын ичинен 3 учуру ички иштер органдарына тиешелүү болгондуктан азыр башка органдарга аткаруу үчүн сунуштарды жана каттарды жибергенбиз. Ал эми бизге кайрылууга түшкөн 3 жаранын арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү жана тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Дагы бир суроо келип чыкты. Өспүрүмдөрдүн зордук, зомбулукка кабылганы боюнча маалымат көп катталып жатат. Акыркы статистиканы айтып коесуздарбы? Рахмат. Ош облусунун аймагында 2023 жылдын бүгүнкү күнгө салыштырмалуу кете турган болсок, өткөн жылы
жалпы 17 жаш өспүрүмдөргө байланышкан кылмыш жана окуялар катталган. Бүгүнкү күндө 10 кылмыш жана окуя катталган. Ал эми бөлүп карасак, өткөн жылга салыштырмалуу жаш өспүрүмдөр арасында суицид же болбосо өзүн өзү асуу же ушундай кесепетке кеткен учурлар азайган. Жана ошондой эле жаш өспүрүмдөрдүн зордук зомбулукка кабылган учурлары дагы азайган. Ошондой эле азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугу да азайган. Бирок ушуга карабастан негизги көйгөйлөрдөн болуп бизге азыркы күндө келип чыгып аткан бул мигранттардын балдары болуп атат. Анткени мигранттардын балдары туугандарынын кароосунда калгандыктан ар түрдүү зордук зомбулуктарга кабылган учуру статистика жана талдоолор далилдеп жатат. Ушул учурдан пайдаланып баардык ушул турмуш тиричиликтин себебинен миграцияга чыгып кеткен ата энелерге кайрылат элек, туугандарыңыздар менен же болбосо ушул жаатта балдарыңыздар менен түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп жана ошолорго ал акыбалын сурап байма бай сүйлөшүп турсаңыздар, ушунун кесепетинен көпчүлүк кылмыштуулук ушундан келип чыгып атат деп белгилейт элем. Дагы бир суроо келип атат. Мына жарамазан айткандар акыркы убакта көп болуп кетип атат. Буларды ким тыя алат деген дагы суроо берилип атат. Азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 74-чү беренесине ылайык дагы кайталап айтып кетем, жалпы эле республиканын аймагында кароосуз калгандар, бул ошол ата энесинин уруксаты жок чыгып жарамазан айтып жаш өспүрүмдөрдү аныктоо жана ошондой кайрычыларды аныктоо максатында байма бай азыр иш чаралар жүрүп жатат. Күн сайын Ош облусунда жайгашкан жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун алдын алуу борборуна 20дан кем эмес жаш өспүрүмдөр, ошондой эле 20дан кем эмес кайрычылар күн сайын алып келип, аларга мыйзамдын негизинде чаралар көрүлүп жатат. Кээ бир турмуш тиричилигине байланыштуу кайры сурагандар көбөйүп жатат. Биз аларды азайтуу максатында жергиликтүү социалдык мекемелерге, социалдык коргоо мекемелерине тийиштүү тапшырмаларды берип, жана аларды колго алуу боюнча жергиликтүү айыл аймактын башчыларына чейин кат жолдоп, ошонун аткарылышы боюнча көзөмөлгө алып жатабыз. Рахмат. Дагы бир суроо. Жыл башынан бери канча өспүрүм суицидке барды? Өткөн жылы 22 бала өз өмүрүнө кол салганын айтылган. Түшүндүрүү иштерин майнап чыкпай жатабы? Кантип маалымат жеткирип жатасыздар? Урматтуу кесиптештер, маалыматты так далил менен алсаңыздар болот бизден. Мен так токтолуп кетейин. Өткөн жылы 2022 жылдын 3 ай ичинде ушул аралыкта жалпы өзүн өзү кыюу учурлары же болбосо суицид учуру катталган. Бүгүнкү күнгө 4-өө катталды 2023 жылы. Өткөн жылдан өсүп кеткен эмес. Бирок биз бул суицидти алдын алуу максатында жергиликтүү жаш өспүрүмдөрдүн психологдору жана имамдар, дин ишмерлери менен иш чараларды түшүндүрүү иштерин алып барып жатабыз. Ал эми сиздерге берилген 22 деген маалымат так туура эмес. Бизде күн сайын бул көзөмөлгө алынып турат. Биз тийиштүү такталган далилдүү маалыматтарды сиздерге бере алабыз. Рахмат. Андан кийин суроо. Ноокатта медреседе сабалган 6-класстын окуучусун сабалган бала учурда мектепке мугалимдерден да коркпой, балдарды кайра коркутуп жүрүптүр. Өспүрүмдөргө жаза жеңил болгон үчүн кылмыштуулук күчөп жаткан окшойт. Мыйзамга сунуш берсеңиздер болобу? Туура, бир топ укуктук ченемдик актыларга сунуштарды биз киргизгенбиз. Негизинен азыр бул жерде биз ички иштер органдарынын кызматкерин күнөөлөгөндөн алыспыз. Анткени туура Ноокат районундагы медреседе болгон окуя боюнча өспүрүмдөргө тийиштүү мыйзамдуу чаралар колдонулган. Бирок ал жерде де жеринде социалдык педагогдор, ошондой эле милициянын балдар менен иштөө инспекторлору күн сайын каттоо калып бул окуучу менен иш чараларды жүргүзүп жатат. Эгер кандай бир дагы бир мыйзам бузууга бара турган болсо, катаал чараларды колдонобуз. Рахмат. Дагы бир рет эскерте кетсем, бүгүнкү акциянын негизги максаты кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук коопсуздук камсыз кылууда милиция менен элдин тыгыз байланышын күчөтүү. Сурооңуздар болсо берсеңиздер, биз даярбыз.
Бизге көптөгөн каалоо тилектер айтылып келатат. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Так держать дейт. Кийинки суроого дагы кирсем, былтыркы облус аймагында канча кылмыш иши козголгон дагы бир суроо берип атат. Анын канчасы сотко кетти? Биз азыр айтып өтүп кеттик. Быйылкы жылдыкын былтыркы иштер боюнча токтолуп кетсек, былтыр кылмыштын каттоосу көп болгон. Ошого байланыштуу кылмыштын былтыркы бети ачылуу пайызы былтыр 52,2% болгон экен. Быйыл ошо немеси учуру азайган. Сотко былтыр 388 кылмыш иши сотко кеткен. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биздин ыкчам байланыш акциясынын убактысы келип жетти окшойт. Эгерде сурооңуздар болсо дагы кичине күтүүгө даярбыз. Дагы бир суроо келди. Көбүнчө үй бүлөлүк зордук, зомбулук жаңы ноокатта катталат. Кандай иштерди алып бара жатасыздар? Үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун статистикасына да токтоло кетейин. Анткени бардык Facebook баракчасын колдонуучуларга жалпы эле элибизге маалымат болсун. Ош облусунун аймагында 2023 жылдын ушул күнүнө чейин жалпы болуп 93 учур үй бүлөлүк зомбулук катталган. Ал эми өткөн жылы 2022 жылы 111 учур катталган. Тактап айтканда 18 учурга азайып атат. Биз түшүндүрүү максатында азыр ошол токтолуп кеткендей коомдук алдын алуу борборлору менен иштеп жатабыз. Коомдук алдын алуу борборлорунда аксакалдар кеңеши, айымдар кеңеши, жаштар кеңеши деген уюмдар бар. Ошолор менен биргеликте жергиликтүү кадыр бактуу аксакалдар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Өкүнүчтүүсү биздин жарандар ушу зордук, зомбулукка кабылганы боюнча, анын ичинде үй бүлөлүк зомбулукка кабылганы боюнча тийиштүү маалыматтарды өз учурунда бербейбиз. Эгер өз учурунда берсеңиздер, бизде ички иштер органы кызматкерлери тарабынан коргоо ордерлери берилет. Эгер ошол зомбулукту жасаган адам кайрадан зомбулук жасай турган болсо, ага биз соттук коргоо ордерлерин беребиз. Эгер соттук коргоо ордерлеринин шарттарын кайрадан буза турган болсо, ал жаран укуктук ченемдик актыларынын негизинде катаал чаралар колдонулат. Рахмат. Дагы эскерте кетсем, бүгүнкү акциянын негизги максаты милиция менен элдин байланышын күчөтүү. Сурооңуздар болсо, дагы бир аз күтө туралы. Бизге каалоо тилектер келип атат. Эгерде дагы суроо болгон болсо, биздин WhatsApp номерибиз бар. 0557 500 312 номерине дагы сурооңуздарды калтырсаңыздар, биз жооп беребиз. Бүгүнкү ыкчам байланыш акциясынын түз эфирин байланышын аяктасак, эгерде сөзүңүздөр болсо, жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтса кетсеңиздер болот. Урматтуу Facebook колдонуучулар, бизге маалуулук боюнча суроолорду берип кетишти. Ушул боюнча мен азыркы учурда маалуулук боюнча жайыттар башталды. Ошол жайыттарга малдарыңыздарды кароосуз калтырбай, ошо көзөмөлгө алып, өзүңүздөр сак болууңуздарды биз суранып кетебиз. Каалоом ушул. Урматтуу Facebook баракчасынын колдонуучулары, сиздерден сураныч жана өтүнүп кетебиз. Ошо кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жалпы эле жөнөкөй жарандардын салымы биз үчүн чоң. Ошондуктан эгерде кандай бир кылмыштуулук же укук бузуу, ошондой эле коомдук коопсуздукту бузуу боюнча бир окуяга же бир кылмыштарга
жоопкер болуп же күбө болуп калсаңыз тезинен жергиликтүү ички иштер органдарына маалыматты берсеңиз, бул бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой 102 ыкчам байланыш номерлери, 112 жана 114 байланыш борборлору тынымсыз күнү түнү иштейт. Ошолорго кайрылып, тийиштүү маалыматтарды убагында берип, ушу кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо жана коомду коопсуз сактоого салымыңыздарды кошуп кетесиздер деп ишенем. Рахмат.